Саламатсыңар балдар, бардыгыңарга кутман күн. Адаби окуу сабагыбызды үйдөн окууну баштаганда тазалыкты сактап, окууга жакшылап көңүл буралы. Бүгүнкү сабактын темасы жылан менен куркулдай жомогунун экинчи бөлүгү. Сабактын максаты жомоктун экинчи бөлүгү менен таанышасыңар. Мазмун аркылуу ой пикирлөө, сөз байлыгыңар, көркөм укуңар өсөт. Достуктун кымбат экенин билип, анын шертин бузбоону үйрөнөсүңөр. Анда эмесем сөздүктөр: буура, төө, шарга салат, суу абдан катуу, шаар аккан жерге, шагы сынган, көңүлү калган. Жылан менен куркулдай жомогунун экинчи бөлүгү. Ачып көздү жумгуча, эне жемди моол алып, келди канат сабалай, жылан ага карабай, ачты оозун арадай. Экинчисин жутарда жардам издеп жөнөдү, түк кирбеди оюна жалгыз жаадан бөлөгү. Куркулдайдын досу жаа, жан кыйышпас досу да. Өч алуу үчүн келди ал канкоор жылан жоосуна. Күнгө кактап денесин ширин этке туйтуна, жылан жатып ныксырап кеткен экен уйкуга. Эки көзүн чукуду, жаа жебедей атылып, учту жылан бутактан уу көбүгө чачылып. Тилин жанып уу чачып, канаттууга каарданып, ошол күндөн жылан жоо уя көрсө айланып. Буурага окшоп часында суу киргенде буркулдай, кыйын болсо жетсин деп шаарга салат уясын, шагы сынган куркулдай. Мынакей балдар, жомок менен тааныштык. Анда эмесе тапшырма. Балапандарын жутуп койгон жыландан куркулдай кантип өч алды? Жаа жыланды кантип жазалады? Куркулдай уясын кандай жерге салып калды? Анын уясын сүрөттөн же телевизордон көргөн белеңер? Сүрөттөп айтып бергиле. Достук, кастык тууралуу макал таап, алардын маанисин айтып бергиле. Жомокту окуп, суроолорго жооп бергиле. Саламатта болгула балдар.